Assalamu алейкум. Кандайсыздар? Ден соолугуңуздар жакшы? Бүгүнкү убада кылган түз эфирибизди баштайбыз. Адамдар чогулуп, көргүчөктү акырын сүйлөп туралы, кандай эмне үчүн ушул түз эфирди кылып жатабыз, эмне үчүн бул биздин максатыбыз эмне, ошол тууралуу сиздерге кенен айтып бергенге аракет кылайын. Аты жөнүм Анарбаев Элмурат. Өзүм Германияда азыркы учурда окуймун. 1,5 жылдан бери Германияда жүрөм. Ушул Германияга келип атканда ушундай көптөгөн проблемалар болгон. Мисалы, кантип барсам болот, ушундай суроолорго жооп табыш кыйын болгондуктан башында кыйын болгон. Ошол себептен ушундай нерселерди биз баштан өткөрдүк. Ушундай суроолорго жооп бериш үчүн биз атайын түз эфирди кылып атабыз. Биздин негизги максатыбыз бул ошол Кыргызстанда окуймун деген, университетте же болбосо Германияга келип иштеймин деген ар бир жарандарыбызга болгон бир колдон келишинче жардамды көрсөтүү. Негизи биздин максат ушундай. Жана дагы биз ошол максатта YouTube'да канал ачканбыз. Анын аты Прогресс Медиа деп аталат. Эгер кааласаңыздар кирип көрсөңүздөр болот албетте. YouTube'дан Прогресс Медиа деп жазсаңыздар чыгат, ал жактан ушул Германия тууралуу видеолорду көрө аласыздар. Ушундай. Жана дагы Прогресс Медиа каналынын Инстаграмда баракчасына кирсеңиздер, ошол жакта дагы ссылкасы бар. Ошол Прогресс Медиа YouTube'да каналга көрүп кирсеңиздер болот албетте. Так, акырындан адамдар көбөйүп атат. Биз акырын коногубузду да чакыра берсек болот. Бүгүнкү коногубузду кыскача айта кетейин. Бүгүнкү коногубуз Германияда 7 жылдан бери эмгек жүргөн биздин Касиет Асекова деген эжебиз менен болмокчу. Ал эжебиз Кыргызстандан филология тармагын окуп, азыркы учурда стоматология тармагында окуусун бүтүп, ийгиликтүү иштеп жаткан учуру. Ошол эжекебиз менен түз эфирге чыкмакчыбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Эгер сиздерде суроолор болсо, албетте берсеңиздер болот. Мен анда акырындан коногубузду кошо берсем. Так, чакыруу жибердим. Түз эфирде болсо азыр кошулабыз. Урматтуу достор, баарысы жакшы эле угулуп атабы? Салам. Салам, кандайсыз эже? Жакшы, рахмат. Өзүңөр кандайсыз? Ушинтип катыса деле баштай берет окшойбуз акырын. Азыр кичине жакшы. Көрүүчүлөргө эскерте кетели, анда суроолор болсо албетте бере берсеңиздер болот. Азыртан эле биз аларды жазып алып туруп, биздин бүгүнкү коноктон албетте ал суроолорго жооп алып бергенге аракет кылабыз. Эми эфирди баштайлы, анда сиздин өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетсеңиз болот. Кантип келип калгансыз Германияга? Мурда Кыргызстанда эмне кылып жүргөнсүз? Ушундай тармак түшүндүрүп өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз болот. Мен Касиет Асекова, өзүм Нарын областынын Атбаш районунан болом. Ошол жакта бала чагым өткөн, ошол жакта мектепти аяктагам. Анан 11-классты бүткөндө Кыргыз улуттук университетине филология факультетине, кыргыз филология факультетине тапшырып, ошол жакта окудум. Анан 2013-жылы Германияга келдим. Мына быйыл 7 жыл болуп атат. Бул жака келип, анан таптакыр башка кесипти тандап калдым. Өзүм ошол келгенде эле аупер программасы менен келгем. Башында ошо үй бүлөдө жашап, балдарын карап берип, анан кийин тил
курстарга барып үйрөнүп анан ошол стоматология жагында абыз бөлүңдү бүтүрүп азыр бул бир жеке менчик клиникада иштеп атам. Ошол ошондой. Сонун. Жаңы киргендер болуп атат. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Албетте 7 жылдан бери жүргөн Германияны кенен билип калган эжебизден суроолоруңузга жооп алып беребиз. Эми акырын бүгүнкү биздин темабызга өтө берсек, Германияда окуу жолдору деген тема болгон биздики. Ушул темада мен көрүүчүлөргө түшүндүрүп айта кетейин. Бүгүнкү эфир кайсыл темалар үстүндө болот, ошону мындай тактап түшүнүктүү болушу үчүн бүгүнкү темабыз АУПР тармагынан болот. АУПР программасы деген эмне? Ушуга кантип тапшырса болот? Андан кийинки бул Ausbildung кантип кылса болот? Германияда ошо АУПРден кийин Ausbildung кантип кылып калса болот? Тагыраагы жана дагы ошол сиздин багытыңыз боюнча стоматологдор да жазышты бизге, стоматологияга кантип тапшырсак болот? Ошол стоматология тармагына да кантип тапшырса болот деген суроолорго да кенен жооп берсеңиз болот. Жана дагы эгер убактыбыз болуп калса, жогорку окуу жайга кантип тапшырсак деле болот деген суроолорго ушул темаларда үстүндө болот. Анан сиздин маалыматыңыз бар болсо, 1 марттан 2020 жылдан жеңилдетүү кирет деп аткан болчу. Эми азыркы ситуацияга байланыштуу ал жеңилдетүүлөрдө эмне болгонун билбейбиз, бирок ошол туурасында дагы кеп кылабыз. Дагы кошумча дагы айта турган нерселер Германия тууралуу дагы сөз болот. Жана да немис калкы кандай экен, ушундай жалпысынан ушул суроолор үстүндө болот, темалардын үстүндө болот. Так, мындай биздин эфирибиз так айта албайм канча мүнөт болушун. Биздин жооп бергенибизге жараша, может 1 сааттан ашып кетиши мүмкүн, бирок болушунча кыскартууга аракет кылабыз. Ушундай. Кенен 1 саатта өчүп турат экен, 1 сааттан кийин кайра кошуп алып деле улантсак болот эгер көп болсо. Ушундай. Так, анда биз суроолорду жазып алганбыз, ошол туурасында сизге акырындан бере берели. Германиядагы билим берүү тармагы боюнча түшүндүрүп бериңизчи, кандай өзгөчөлүктөрү бар Кыргызстандан айырмасы? Билим берүү кайсыл тармакта? Мектепте, колледжде? Мектеп болсунбу, университетте кандай өзгөчөлүктөрү бар Кыргызстанга салыштырып айтканда? Мисалы, дуалдык деген сыяктуу өзгөчөлүктөр өтө бир чоң айырмачылык бар. Анткени мектептен эле баштасам, мен баягы үй бүлөдө жашап, ошол немис үй бүлөдө жашап калгандыктан мындай бир мектеп жөнүндө дагы, балдары жөнүндө кичине билем да. Анан бул жакта кандай? Бул жакта 13 класска чейин окушат негизгиси. Анан баягы бизде болуп эле начальный класс, анан жогорку класстар болгон сыяктуу гимназиялар бар дегендей. Анан бул жакта эң өзгөчөлүгү эле бир баланы эркин коюу да. Бир көп нерсени талап кылбайт булар. Эгерде баягы жаман баа алып жетишпейсиңби, кийинки жылга кала бересиң ошол классыңан. Буларда эч кандай ал уят эмес же башка нерсе эмес. Ошол эле, мисалы үчүн, университеттерде деле көп семестр окугандарлар бар. Мисалы үчүн 10 жылдап окуган студенттер бар. Анткени жетишпейсиң, мында кыйнаган адам жок да. Жана ошондой эле бааларды, мисалы үчүн, бизде жанагы билбейм, баалары боюнча бизде 2ден 5тен төмөнгө 5, 4, 3, 2. А бул жакта терисинче 1, 2, 3, 4, 5, анан 6 эң төмөнкү баа болуп эсептелинет. Анан бул жакта ошол биздин жана колледж болуп калат го, Ausbildung. Ошол эң жакшы нерсе, бир чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Баягы университетке тапшырып отурбастан 3 жыл билим аласың, ошол эле билим менен бир керектүү жерлерде иштей аласың да. Анан жана дуалис студиум деп атпайсыңбы? Ал болсо биздин жана заочно сыяктуу эле болуп калат го.
менин түшүнүгүм боюнча эми Кыргызстандагыларга ошондой түшүндүрсөк болот да. Заочно болгондо иштей бересиң, ишиң бар, практикаң. Анан кайсы бир убактарда университеттерге барып же болбосо кечки бир окууларга барып турсаң, ошол нерсеси менен бир айырмаланат да. Анан менин байкашымча эми алыс билүү бизде колледж болуп эсептелинет, бирок ошол эле учурда бул жакта практика менен теорияны айкалыштырып, мисалы үчүн менин убагымда мен 3 күн сабак барчумун, 2 күн жумушка деген сыяктуу да. Ошондой нерсе менен мындай практикаңды баягы автоматтык түрдө үйрөнөсүң, кийинки жумушуңа дагы андай жакшы таасирин тийгизет да. Ошондой. Сон жооп болду. Эми ушул сиздин келген программаңыз боюнча сөз кылалы, АУПР тууралуу. Ушул АУПРди кылган адам кандай плюстарды ала алат эгер Германияга кылып атса? Биринчи кезекте кандай пайдасы бар бул АУПРдин? АУПР негизи тил үйрөнгөнгө жакшыбы? Албетте, АУПР бул негизи эле баягы чет жакка келем деген бул негизи Германияда эле эмес, көп өлкөлөрдө АУПР программасы бар. Ошол эле мисалы үчүн Европа өлкөлөрүндө, Францияда алышат, Австрияда, Швейцария деген, мисалы үчүн Америкада деле ошол программа бар да. Көп өлкөлөрдө мындай программа менен иштешет. Анан негизи эле бул программа эң бир жөнөкөй программа деп айта алат элем да. Азыр албетте мындай убакыт өткөн сайын бир көптөгөн программалар чыгып баштады. Биздин убакта, мен келген убакта ушул АУПР менен эле келчүбүз да. Анан жыл өткөн сайын мындай көп мүмкүнчүлүктөр түзүлө баштады да элдерге дагычы. АУПР программасы эмнеси жакшы? Биринчиден тил үйрөнөсүң албетте. Анан тилди дагы бир мындай перфект билишиң керек эмес. Эң баягы башкы тепкичин билсең, жана А1 деген мындай бытовой сөздөрдү, күнүмдүк сөздөрдү билсең, анан эми А1 мындай жөнөкөй эле да. Аны мындай эгерде адам кааласа бир 2-3 айда үйрөнсө болот да. Анан баягы тилди бир 100% билбесең дагы ошол келгенге мүмкүнчүлүк бар. Экинчиден Германияга мен Германия жөнүндө айтып атам. Келгенде баягы үй бүлөгө жашаганыңдын чоң плюсу, анткени баягы квартира издеп же болбосо дагы бир ушундай кыйынчылыктарга туш болбойсуң да, анткени үй бүлө бардык нерсеңди каржылайт. Сенин тамагыңды, сенин страховка, жанагы медицинская страховка, ошону, анан курсуңду төлөп беришет эгерде семья менен ошондой келишим түзсөң. Проездной жолдо жүргөн акыңды, ошол нерселердин баарын төлөп берет. Үй бүлө менен жашайсың. Анан албетте баягы көпчүлүгү кызыктырат, көпчүлүк элди канча акча төлөп берет деген нерсе бар. Мен айтат элем, негизи эле мен бардык жерде, бардык элдерге айтып келем, Германияга акча табам деп келбеш керек. Биринчи келгенде эле. Анткени мага дагы аябай көп мындай жазышат, сурашат, мындай баягы мисалы үчүн Москвага барганда эле барып эле жумуштап калам деген ойлор менен сураган бар болот да. Албетте сен өзүң жашап көрүп атпайсың, андай эч кандай андай нерсе менен келе албайсың. Анан АУПРдин ташын бир айлык деле эмес да, мындай айтканда 260 евро АУПРлер бардыгыныкы. Үй бүлөлөр болот албетте, кичине. Анан негизи эле ошол айтып атпаймынбы? Баягы ошол эң төмөнкү тепкичтен анан убакыт менен көтөрүлөсүң да. Албетте, анан баягы бул жакта окуп ишиң болсо, анан Кудайга шүгүр, эми акчаны да тапса болот да. Ошон үчүн мен мындай ар бир эле келем деген адамдарга айтам да, Германияга акча табам деп эч качан ошол максат менен келбегиле депчи. Ошондо ойлобогула, анткени бул жака билим алганы келесиң, жанагындай программалар менен келесиң, болду, башка вариант жок да. Анан өткөн сайын өзүңдүн жетишкениңе жараша анан ошончо көтөрүлсөң болот.
Анан ошол плюсу баягы семьяда жашап, мисалы үчүн 260 евро айым, конечно, Кыргызстан үчүн бир жакшы эле акча да, Кыргызстан үчүн. Анткени Кыргызстанда студент болуп жүргөн убакта анчалык акча таба албайсың эч качан. Ошол нерсеси жакшы. Анан курсту үйрөнөсүң, үй бүлөдө жашап жүрүп курска барсаң болот. И дагы бир плюс жери семья менен практика болот да, немистер менен жашасаң, немисче сүйлөйсүң, анткени сага эч ким кыргызча же орусча сүйлөп бербейт да. Ошол нерсеси. Анан жакшы жери ошол 1 жыл жүргөндөн кийин программа менен, андан кийин ошол узартып, визаны узартып калганга эң чоң мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле курс окуп, жанагындай курс окуп 1 жылга калсаң болот, sprachstudent. Же болбосо FSJ жана Freiwillige Soziales, я кыргызчаларын билбейм. Социальный год, кыргыз орусча социальный год кылсаң болот. Же болбосо Ausbildung, эгерде тилиңдин деңгээли жете турган болсо, дароо эле ошол 1 жылдан кийин Ausbildung кылып кетсең болот. Анан аупердин ошол бир плюстарын айтып атканым, бир көп нерсе, мисалы үчүн сенин билимиң же болбосо университетти бүткөнсүңбү, бүткөн эмессиңби, ошол нерселер талап кылынбайт да. Мисалы үчүн 11 классты бүтүп эле 18 жаштан кийин, албетте 18 жашка толук чыгыш керек. 18 жаштан кийин келе берсең болот, ошондой нерселер. Анан бул жака келгенден кийин калган нерселерди акырындап баягы тепкич менен көтөрүлсөң болот. Ушул стоматология тармагына тапшырып калганга эмне себеп болду? Ушул тапшырдыңыз АУПР кылып жүргөн учуруңузда? Жок, мен АУПР кылып жүргөн учурумда дароо тапшырган жокмун, анткени мага тил үйрөнүш керек болду. Эми өзүң деле көрүп атсаң керек, бул жакта тилиң жок болсо анчалык бир көп нерсеге жетише албайсың да. B2 тепкичи болуш керек эми Ausbildungда негизи. B1, B2. Анан 1 жыл мен АУПРди мен негизи 1 жыл, бирок 1,5 жылдай кылдым, анткени бул жакта документтерим бүтүп ошого созулуп кетти да. Анан дагы 1 жыл, 1,5 жыл мен курска бардым. Ошо только курска барып, жумасына 5 жолу ошол интенсив курста окудум. Анан стоматология тармагына мен чындап бир кокусунан эле барып калдым десем болот, анткени Кыргызстанда ал тармакта эч кандай маалыматым жок, ал тармакта эч кандай окуган эмесмин. Анан бул жакта ошол үй бүлөмдүн сунушу менен, немис үй бүлөмдүн ошол тармакка тапшырып калдым, бирок азыр Кудайга шүгүр иштеп аткан ишимди аябай жакшы көрөм, кесибимди жакшы көрөм. Кудай буйрса ушул тармакта эле калам го деп ойлойм. Анда АУПР жөнүндө түшүнүктүү болду, окшойт барысына эле. Мен ушул Ausbildung тууралуу кеп кылсак, Ausbildung деген эмне? Өзү Кыргызстандагы бир Ausbildung деген сөздү укпаган биздин жарандарыбыз Ausbildung бул эми немисче сөз. Түшүнүксүз да, кандай эмне айырмасы бар? Ушуну түшүндүрүп бериңиз. Ausbildung деген эмне өзү? Ошо Ausbildungту мен сен айткандай мындай бир так түшүндүрө албайсың да Кыргызстанда, анткени эми колледж деп түшүнсө болот. Салыштырмалуу айтып. Салыштырганда биздин колледж деп. Университеттин деңгээли эмес, бирок ошо колледж болуп калат. Бирок мындай карап көрсөм, биздин колледждерден кичине жогорураак турса керек да. Эми Ausbildungту которгондо ошо образование, билим алуу эле болуп которулса керек да. Анан жакшы жери Кыргызстанга түшүнүктүү болуш үчүн ошо колледж деп эле айта берели. Жакшы жери, анан айырмачылыгы бул жакта ошо практикаңды дароо кылгандыгың да. Мисалы үчүн блоктор бар. Сен де билбейм азыр кайсы тармакта Ausbildung, анан кандай сабактарга барасыңар. Менин окуумда мен ошол 2 күн сабакка барчумун, 3 күн иштечүмүн. Же болбосо 3 күн сабак барчумун, 2 күн иштечүмүн да жумасына. Кээбирки мисалы үчүн жанагындай медиктер, алардыкы блок менен 6 жума сабакка барышат, 6 жума иштешет да.
ошол эле учурда ошо плюс жери практикаңда дароо жумушуңду үйрөнөсүң, эмне кылышыңды ошол үйрөтүшөт, 3 жыл бою 4 жыл бою үйрөтүшөт, анан сен баягы даяр специалист болуп чыгарсың да. Окууну бүткөндө сен ошол нерсенин бардыгын кылганды билесиң. Ошол нерсеси. Анан экинчи плюсу, сен окуп жүргөндө эле сага акча төлөп беришет. Албетте эми кандай десем, бир сыр болбосо айлык төлөп беришпейт, бирок студенттерге жетерлик бир айлык төлөп берет да. Практикаңа. Практика кылган. Эгер сыр болбосо айтып кете аласызбы? Ушул аябай кызыктуу суроо да. Ар бир келем деп аткан биздин мекендештерибизгечи канча акча алат? Сиз ошол окуп жүргөн убактыңызда өзүңүздөн арттыра алат белеңиз? Окуп жүргөн убагындагы акчаны айта алам, бирок азыркы иштеп жаткан акчамды айта албайм. Жок, окуу учурундагы. Окуу учурунда биринчи жылы мен өтө деле көп алган жокмун, канча. Бул жакта эми налог, анан налогко чейинки, анан налогдон сырткары жана бруто нето болуп бөлүнөт го. Мен налогко чейинким 560 болсо керек эле биринчи жылы. 560 евро болчу. Анан бир налогдон кийинкиси болуп 400 бирдеме колума алат элем. Кыргызстан үчүн бул абдан жакшы акча. Кыргызстан үчүн. Бирок Германияда сен квартираңа төлөйсүң, тамак ашыңа, тегил буң менен эми өзүңдү өзүң каржылай аласың, бирок баягы бир Кудайга шүгүр, эми жашооңо жетет. Мындай райзинг кылганга, эмне дейт эле, саякат кылганга, ар жак бер жака барганга, тамак ашыңа мындай кенен жетчү акча. Анан ошо Аусбилдингдин жакшы жери биринчи жылы азыраак аласың, экинчи жылы көбүрөөк, анан үчүнчү жылы андан да көбөйтүп беришет да. Ошондой бир атайын бир тарифтери бар. Анан жылдан жылга, жана сен айтып кеттиң го, могу 2020-жылы бир жеңилдетүү пайда болду депчи. Могу 2018 жылдан бери чет өлкөлүктөргө Германия Аусбилдинг боюнча жакшы жеңилдетүү болгон. Анткени мындай виза менен көп учурда проблемалар болот да. Мисалы үчүн сен университетке багыттап визаңды ачтырсаң, сага Аусбилдинг кылганга виза ачып беришпейт болчу да. Эгерде сен ойлонуп, жок, мен Аусбилдинг эле кылам, окууга, университетке барбайм десең, анда виза ачып беришпейт болчу. Ошол жагы проблема болчу, бирок 2018-жылдан баштап мен билгени ошол жагын жеңилдетишти. Эгерде чет өлкөлүктөр Аусбилдинг кылам десе, тили болсо, анда ошол проблема жок, виза ачып бериш керек деген бир жакшы нерсени биздин региондо да. Эми билесиң да, Германияда ар бир региондо ар кайсындай да неме. Аусбилдингде жана виза аймактар бир өздөрү чечишет да ал нерсени. Анан биздин аймакта ошондой бир жакшы жеңилдетүү болгон да. Анан Аусбилдинг 3 жыл же болбосо 4 жыл кайсы тармакка барасың, ошого жараша. Анан бул жакта бизде баягы колледж десе бир кичине эми төмөнүрөөк тепкичте турат да. Бул жакта Аусбилдинг кылганда деле сени антип төмөнкү тепкичте карабайт, анткени ошол эле окууну бүткөн эле, университетти бүткөндө эле сен ошолор менен тең тайлашып эле иштей аласың да. Мисалы үчүн айлык жагынан деле ошондой эле болот да, көп деле айырмачылык жок. Ошондой. Плюс жактары да көп го дейм. Себеби практика жүзүндө дагы уже иштеп көрүп, уже 3 жылда теория жагы да, практика жагында уже. Анан бул жерде жанагы арбайткейбер, работодатель, ошол менен келишим түзөсүң да. Баягы кыргызстандыктарга түшүнүктүү болуш үчүн сен өзүң каалагандай эле бир колледжге бара бербейсиң. Сен биринчи ошол иш берчү адамды табасың. Мисалы үчүн менде ошол мен жеке менчик клиникада ошол жакта Аусбилдинг кылгам, анан ошол жакта эле калып калдым да иштеп. Ошол
стоматологияга барып шеф менен бир келишим түзөсүң. Мен силерде студент болуп киргим келип атат, силерге практикаңарды кылып берем. Анан ошол шеф сени менен бир келишим түзөт, 3 жылдык келишим. Ошол шеф болсо анан кийин колледжге жөнөтөт да. Колледжге жөнөтүп, теорияга барып окуп келесиң, а практикаңды ошол жумушта кыласың. Анан сен айткандай, ошол 3 жылдын ичинде бардык нерсени кылганды үйрөнүп чыгасың да. Анан дагы бир жакшы жери, эгерде компанияга жаксаң, жумушуң өзүңө жакса, ошол жакта калып калуу чоң мүмкүнчүлүгү бар да. Анткени баягы биринчиден көнүп каласың иштеген жумушуңа, коллектив дегенде. Анан экинчиден баягы жумуш таап, анан башка жакта жумуш издеп, анан башка коллективге көнүш деле бир кыйыныраак турат да. Ошондуктан бир эгерде коллектив менен, анан шефиң менен мындай мамилең жакшы болсо, ишиңди жакшы билсең, анда ошол жакка калып калуу чоң мүмкүнчүлүгү бар да. Мен мисалы үчүн ошентип калгам, ошол эле стоматологияда уже канча 5 жыл иштеп атам. 5 жыл. Ошол сиз ошол алыс билдингди кылып атканда ошол жумуш берген адам сизге ошондо айлык төлөп береби же стипендия катары кабыл алса болобу аны? Практикаңа эми айлык катары төлөп берет, практикаңа. Стипендия эмес, айлык катары эле төлөп берилет. Анткени ошо иш берип жаткан компанияга дагы чоң мүмкүнчүлүк да. Анткени окууңду бүтүп бир официалдуу түрдө ишке киргенде албетте алардын айлыктары жогору. Ошого караганда студенттерди алса, аларга мындай бир канча бир эсе жеңилдик да. Анткени студенттердин практикага төлөп берген акчасы бир аз эле. Ошон үчүн аларга дагы чоң пайдасы бар. Албетте 3 жылдын ичинде алар ошол специалистти таптап чыгарышат, бирок ошол эле учурда аларга да кереги тийип атат. Анткени биринчи жылы албетте кыйын болушу мүмкүн, бирок экинчи, үчүнчү жылы кадимкидей эле иштейсиң. Ошондуктан аларга көп жеңилдиги бар да. Сонун түшүнүктүү. Ушул алыс билдинг кылам деген Кыргызстандагы мекендешибиз эң биринчи кезекте эмне кылыш керек? Мисалы, стоматология тармагына тапшырам деген жана башка тармактарга тапшырам деген ушу көрүүчүлөргө түшүндүрүп эмне кылыш керек, кайка барыш керек же эң биринчиде тил маселеси. Тилди кайсыл деңгээлде билиш керек? Тилди B1, B2 деңгээлинде, B1 минимум болуш керек. B1, B2 деңгээлинде болуш керек. Эң негизгиси эле тил. Тилиң болбосо, кайсы жерде болбосун өтө кыйынчылык болот да. Тил билбей келип алып, анан ыйлап жүргөн деле адамдар жок эмес да, Германиядачы. Ошондуктан мындай тил өтө бир чоң жоопкерчиликтүү нерсе. Азыр ошо менин угушум боюнча Кыргызстандан дагы ошо алыс билдингге мындай дароо келишет экен. Виза ошондой ачылган мүмкүнчүлүктөр бар экен. Биздин убакта андай жок болчу да. Ошондуктан мен да азыр келип аткан мындай бизден кийинки поколенияны көрүп мындай билип атам да, ошондой нерселер бар экен. Бирок мен мындай точно билбейт экенмин. Кыргызстанда ошол тил боюнча B1, B2 боюнча экзамен берип, анан келишеби же кандай экенин билбейм да. Ошол боюнча эле азыр көп агентстволор ачылып, дароо алып келип атышыптыр. Анан бул жака ошол документтерин которуш керек. Кыргызстандагы балким мектепти бүткөнсүң, балким университетти бүткөнсүң. Анан жана АНРКнын деп коет го, АНРКнын кыргызчасын билбейт экен, мен кандай которулуп калат экен. Германияга танытуу же нотариустан жанагы заверить этиш керек. Кыргызстандагы документтерди, мисалы үчүн мектептеги бааларды, университеттеги дипломдун балким бааларын, же болбосо ошол университетти бүтпөсөң деле жана зачеткадагы бааларды бул жака келип салыштыруу болот да. Мисалы үчүн бул жакта 13 класс болуп атпайбы? 13 класс болсо, Кыргызстанда 11 класс. Мисалы үчүн 11 классты бүттүң,
и плюс билбейм 6 семестр университетте окудум. Ошону кошуп бир кандайдыр бир тепкичте булар коюп беришет да. Мисалы үчүн университетке тапшырганда менин билишимче 11 класс менен дароо келе албайсың да. Анткени биздин 11 класстын жетпейт да немелеричи, что мындай тепкичтери Бул жакта 13 и 13 класс болгон үчүн ошо бизде 11 класс болгон үчүн жетпей калат. Ошондуктан бул жакта айтышат, Кыргызстанда жок дегенде 6 семестр окуп, ошондо 3 курс болуп калат Кыргызстанда. 3 курс окуп, анан бул жака келип ошол документтерди аны-эркин колдоруп, ошондо 11 классың менен жана 3 курс окуганыңды чогуу салыштырып, анан бир документ даярдап беришет да. Булар ошол окууга тапшырганыңа мүмкүнчүлүк түзүп беришет. Ошондой анан эгерде дароо Кыргызстанда менин тааныштарыман андай дароо Аусбилдингке келгендерди уга элекмин. Көпчүлүгү эле баягы бул жака келип анан же Аупер менен келип, же Фесет менен келип анан Аусбилдингке калып калгандар да көбүнчөсү. Бирок ошо угушумда азыр Кыргызстанда агентстволор ачылып баштаптыр, ошондой дароо Аусбилдингке алып келгендер. Дагы эмне кылыш керек? Ошол эгерде өзү бир аракет кылып адам, мисалы үчүн бир кыз же бир бала өзү мен ошо Аусбилдинг издеп таап барат элем десе, анда ошол жанагындай арбайтке бир иш берүүчү адамдар менен, жумуш берүүчү адамдар менен келишим түзүш керек. Алар менен жанагындай сүйлөшүү жүргүзүш керек. Балким азыр эми интернеттин заманы, онлайн жүргүзүп, алар балким ошол тилин көрөт, өзү жөнүндө айтып берет дегендейчи. Ошон үчүн ошондой мүмкүнчүлүктөр азыр болушу мүмкүн да. Бирок бул жерде Аусбилдингдин дагы бир жери, Аусбилдингга өтөрдө көпчүлүк учурда жанагы пробе так деп коет, бир күн иштеп көрүү деп коелу мындай. Бир күн иштеп көрүш керек да. Пробный иштеп көрүү. Сөздөрдү которо албай калып атам. Пробе так деген ошо бир күн иштеп көрүп, анан өзүңдүн баягы кызыкчылыгыңды көргөзүп, ошол жумушка болгон кызыгууңду иштеп көрүп, ошол нерсени байкаш керек да. Жумуш берүүчү адамдар дагы ошол нерседен өткөндөн кийин анан эгерде жаксаң контрактка кол койсоң болот. Бирок азыр Кыргызстандан ошо келип аткандарга мен билбейт экенм да. Ал үчүн ошол нерсенин бардыгын ошол жумуш берген адам чечет да. Жок, мага андай бир күн иштеп көргөнүңдүн кереги жок, сен дароо эле Кыргызстандан келе берсең болот десе, ал ошол жумуш берген өзүнүн каалоосу да. Ошондо мисалы биздин мекендешибизде мисалы B1 же болбосо B2 уже сертификаты колунда бар. Анан кайсыл сайттарга баш багыш керек, кантип издеш керек, кантип жазыш керек, ошол жөнүндө дагы түшүндүрө кетиңиз. Эми эгерде ошол азыр мындай кеп болуп атпайбы, ошол өз алдынча келем деп, агентствосы жок. Өз алдынча дегендерге бул жакта ошол Аусбилдинг кайсы тармакта, мисалы үчүн Цаанат серфигин Цаанат ушундай кесипти тандаш керек. Кесипти тандап, анан кийин ошо Аусбилдингде эле берсе, анан кайсы аймактан табасың, мисалы үчүн Норт Райн-Вестфален же болбосо Берлин же болбосо дагы башка шаарлардычы. Ошол кесипти тандап туруп, анан кийин эле интернеттен караса көп учурлар чыгат. Анан эң негизгиси ошол жумуш берүүчү адам менен келишим түзүш керек. Кайсы сайттар экенин билесизби тагыраак? Мисалы ушул сайттардан издесеңер болот деп айтканга. Сайттар ошо Аусбилдингде эле берсе болот. Аусбилдинг билбейм, Цаанат серфигин. Главное Аусбилдингде эле берсе эле, туура Аусбилдинг иштеле. Ошентип эле берсе интернеттен көп чыгат. Жакшы. Эми стоматология тармагында сөз болуп кетти. Кененирээк
Аудитория окулуктуу эле болуп атабы, мындай түшүнүктүү эле болуп атабы, связь жакшы болуп атабы? Эгер болуп аткан болсо плюс коюп коюңуздар. Биз Элден жакшы дагы болуп көп суроо аткан берип болсо. атат. Ооба. Кээ бир суроолорду жазып калганга жетишип атам, ошолорду азыр аягында эфирде сизге бергенге аракет кылам. Мгм. Плюс келип атат, угулуп атыптыр, жакшы. Анан мен дагы бир жаңы кошулган адамдар болуп атат, ошого дагы кенен айтып кетейик. Эмне үчүн бул түз эфирди кылып атабыз, эмне биздин максат? Биз да Кыргызстанда жүргөндө ушундай туруулорго аябай муктаж болобуз. Бирөөлөргө жазып, өзүнүн WhatsApp аркылуу жазып, ушундай кантип Германияга барсак болот деген суроолор аябай көп болгон да. Ушул бирөөлөргө дагы ушундай суроолор байта болсо, ошолорго жардам берүү максатында ушул нерсени баштадык да. Ушул карантин убагында үйдө отурабыз, бош убактыбыз бар. Ушун бир аз да болсо башкаларга жардам берип коелу деп. Колдон келишинче биз ал жөнүндө эксперт эмеспиз, колдон келишинче билгенибиз менен бөлүшөбүз. Анан бизден катачылык кетиши мүмкүн, албетте. Анан айта кетсек, биздин YouTube'да да каналыбыз бар. Эгер ал жактан дагы жазылып койсоңуз, Германия тууралуу видеолор кирип турмакчы. Жана жаңылык катары айта кетейин, алдыда 2 видео даярдалып атат. Бири болсо ушу Германияда тууралуу кантип окуу жайга тапшырыш боюнча да бир видео даярдалып атат. Жана дагы Кореяга кантип иштеп барып калса болот деген темада дагы видео жасалып атат. Ошол жакынкы күндөрү ошол YouTube каналдан көрө аласыздар. Эгер кызыктуу болуп атса, албетте каналга катталып койсоңуздар болот. Каналдын ссылкасы ошол биздин Instagram баракчабыздын профилинен тапсаңыздар болот. Эми кийинки суроолорго өтө берели. Анда ушул стипендия тууралуу да сөз кылдык. Мисалы, ушул стипендия жанагы жумуштан акча алып аткан учуруңузда, окуп жүргөн убактыңызда айылга да салганга жетиштиңизби? Ата энеңизге да салганга мүмкүнчүлүк барбы? Өзүңүздөн арттырып. Мүмкүнчүлүк кылса болот, албетте. Мүмкүнчүлүк болбойт деп айта албайм. Эми баягы мен ай сайын салып турушум керек дегенге бир ата энем деле аябай муктаж эмес. Эми бирок менин ошол студент болуп жүргөндөгү жетишкендигим, ата энемди ошо Турцияга алып барып эс алдырып келдим. Ошол өзүм иштеген ошол студент болуп жүргөндөгү айлыгыман ата энемди үчөөбүз өзүм болуп Турцияда 10 күнгө эс алып келдик. Ошол менин эң чоң жетишкендигим деп билем го. Анан эми Кыргызстанга салганда кандай? Балким туулган күндөрдө, балким майрамдарда дегендей нерселер болушу мүмкүн. Ооба. Андай нерсе жеткирсе болот. Жакшы. Анда сурооду эми университетке кантип тапшыруу боюнча берели. Аусбилдинг боюнча эгер түшүнбөй калган жерлериңиздер болсо, суроо берсеңиздер болот. Биз дагы кайрадан сурап, жооп алып бергенге аракет кылабыз. Эми ушул Кыргызстанда жана 11-классты бүтүп эле сразу университетке тапшыра албайт деп айта кеттиңиз. Ошо жок дегенде 6 семестр университетте окуш керек, андан кийин университетке окуса болот Германияда депчи. Башка жолдору барбы дагы ушул университетке окуш 11-ди бүтүп эле Германияга келип, анан бул жакта бир программа менен келеби, андан кийин анан окуп кеткенгечи? Жанагындай колледждер бар. Атайын колледждер. Аусбилдинг эмес, колледждер бар. Аусбилдингтен сырткары. Биз эми аусбилдингди азыр колледж кылып карап атпайбыз, бирок бул жакта чындап бир колледждер бар. Ошондой биринчи колледждерге тапшырып, анан баягы биз сыяктуу эле Кыргызстандагыдай 9-классты бүткөндө колледжге өтүп, анан кийин жогорку окуу жайга өтүшсө болот го. Ошол сыяктуу эле бул жакта деле менин түшүнүгүм, билгеним боюнча ошол колледжде окуп, анан жогорку окуу жайга тапшырууга мүмкүнчүлүк бар. Ал жакта аусбилдингтен дагы тил боюнча жогорураак бир маселе бар. Маселе дегеним кандай? Ал жакта жок дегенде C1 болуш керек.
тепкич, же болбосо жанагы ДСК деген немелер бар. Атайын тил боюнча экзамен беришиң керек университетке өтүш үчүн. Ал экзаменсиз университетке албайт. Ошол нерсеси бар. Анан англис тили менен бардык окуу англис тили менен болгон университеттер бар. Ошондой университеттерге немис тили жок тапшыргандар болот. Тапшырса болот ошондой учурларда. Бирок негизгиси немис тили ошол Ausbildung кылгандан дагы B2ден дагы жогору болуш керек. Ошондой нерселери бар. Анан жанагы анеркенук деген ошол Кыргызстанда канча жыл окугансың, бааларыңды карайт. Бар Кыргызстанда, мисалы үчүн, эжекелер бар. Кыргызстанда немис тилин бүтүп келген, немис тили мугалим болуп келгендер. Эжекелер бар, бирок алар бул жака келип кайра биринчи курстан башташкан. Себеби бул жакта бардык кесиптерди мындай иштеп кетүүгө мүмкүнчүлүк бере бербейт да. Бул жака көбүнчө программисттерге мүмкүнчүлүк бар, дароо университеттен келгендерге, Кыргызстанда университетти бүтүп, врачтарга, стоматологторго, хирургторго ошондой бир чектелүү гана кесиптерге дароо Кыргызстанда окууну бүтүп келсе болот. Бирок калган кесиптердин көпчүлүгүнүн дээрлик көпчүлүгү бул жакта ошол кайра башынан башташың керек окууну. Ошол нерсеси менен баягы айналганда окуу системасы боюнча. Анан негизи эле кайсыл Ausbildung кыласыңбы, колледжби же болбосо университетпи, бардык жакта эле мен ошо тил маселесин айта алат элем да. Тилиң жок болсо эч жакта бир ийгиликтерге деле жетише албайсың да. Ошондо университетке тапшырыш үчүн деле жана Ausbildung сыяктуу эле процесстерди өтүш керек, Ооба. Негизи окшош эле. Анан Ausbildungтан дагы ошол окуу университетке тапшыраарда ошол тил маселеси Ausbildungтан дагы кичине жогорураак. Анткени ошол атайын бир ошол немис тили боюнча экзамен бериш керек. Ал экзаменсиз университеттерге кабыл алышпайт. Эгер немис тили боюнча. Анан англис тили боюнча деле ошондой бир кайсы бир тепкичте мен так билбейт экен англис тили боюнча, бирок англис тилиң деле кайсы бир деңгээлде баягы экзамендерди беришиң керек. Анан англис тили менен университеттерге кабыл алышат. Ошондо студент Кыргызстанда бакалаврды бүткөн же ушул Германияга окуйм деп атат. Жанагы эмеси барго, Германияга келиш үчүн ушундай блокированный счеттуң болуш керек деген сыяктуучу. Ошолордун мындай башка жолдору барбы? Ошону кантип башка бир эмелерди жолдорду тапса болот? Ушул акча ар бир эле кыргызстандыктын колунан келе бербейт да, 10 000 евро бир жылга окуш үчүн сарптоо. Ооба. Анан дагы бир нерсе, ошол кээ бир окууларда магистратурага бул жака келсе болот. Дароо Кыргызстанда бакалаврды бүткөндөн кийин дароо магистратурага тапшырып келген кесиптер бар, бирок анда дагы бардык кесиптер эмес да. Мисалы үчүн мен Кыргызстанда филологияны бүткөм, мен филологияны бүтүп алып бул жака келип магистратура кыла албайт болчумун. Анткени баягы кесип туура келбейт да бул жактачы. Анан жанагы счетто азыр ошо 10 000ге көтөрүштү. 10 000 евро бир жылда 10 000 евро деген нерсе болуш керек, счетто акча. Азыр кыйыныраак болуп калды. Анткени мурунку ошол бир 5 жыл мурун десем жаңылышпайм го. Бул жактагы ошо биздин кыргыз эжекелер айтып калышат да. Мисалы үчүн жеңилирээк болчу деп, анткени ал кезде ошо 8 000 7 000 евро болчу. Ошо баягы кыргыздардан эле ошону чогултуп эле, бири-биринен сурашып эле, контого салып, анан визасын ачтырып алгандан кайра аны таратып берип койчу. Ошондой бир жеңил маселе болчу. Анан виза берген жерлер дагы ал нерсени байкап калышса керек да, менин билишимче. Анан кийинки убактарда ошол 10 000 еврону азыр 10 000ге көтөрүштү. Бир жыл бою чыгарганга уруксат жок. Же болбосо айына, мисалы үчүн,
ошо канчадан 800дөн десек, мисалы үчүн 800 евродон десек, ошол 800 эле еврону бир айына чыгара аласың контодон, картадан. А калган акча ошол бир жылга 12 айга бөлүнүш керек. 12 ай бою ошол контодо туруш керек деген нерсе. Азыр кичине ошол нерсе кыйыныраак болуп калды. Же болбосо мурда ошо Кыргызстандан ата-энең банкка барып, ооба мен балама же кызыма ушул нерсени кылып берем, айына мен колдоо көрсөтөм деген нерсени дагы нотариустан жаздыртып алып келген учурларды мен көрүп, ошол нерсени жаратып жүргөн. Анан айтып атпаймынбы, булар дагы мындай акылдуу да. Ошол нерсени баары байкап атышат. Анткени сен айткандай Кыргызстанда бардык эле адамдын анча колунан келе бербейт да, анча акча. Ошондуктан баягы Кыргызстанда эми мындай жаздыртып алып эле документ катары көпчүлүк алып келген учурлар болгон. Анан ошону да байкап калышып, азыр менин билишимче бул жакта жанагы канча бир жыл жашаган, анан же Германиянын жараны, же болбосо жанагы Aufenthaltstitel, жанагы ПМЖ кантип которулат ПМЖ кыргызча? жана Verpflichtungserklärung деген. Жок, unbefristet визумчу мындай. Мындай чеги жок мындай. Ошо чеги жок визаң. Эми бул жакта бир жаран катары жашап калганда гана сен бирөөгө ошол жанагы эрклериңду жанагы Verpflichtungserklärung жана жооп берип, мен бул үчүн жооп берем. 10 000 евро мен ушул адамга жазып берем деген нерсени кылса болот. Анан көпчүлүк учурда биздин кыргыздар эми кээ биркилери ошентип өздөрү табат, кээ биркилери ошол мисалы үчүн немис тааныштары же болбосо бул жакта кыргыздардын Германиянын жаранын алгандардан суранышып, анан аны дагы бир оңой эле берип койбойт. Аны дагы ошол иштеген ишине жараша, чындап ошол адамды мындай колдой аласыңбы, ошол акчаны бере аласыңбы деген нерсе менен анан жазып беришет. Анда 10 000 евронун кереги жок контодо. Картада 10 000 евронун кереги жок. Болгону ошол жарандан, Германиянын жаранынан ошол документ берилет. Ошондой нерсе. Ошондо Ausbildung кылган жакшы вариант болуп калат экен да, ошондо мисалы ал акчаны өзү иштеп таап атат, көргөзүшкүн кереги жок. Ооба. Эми мен мындай эч кимге бир каршы бир нерсе айта албайм. Окугандар албетте, университетте окугандар өздөрүнүкүн туура дешет, жакшы дешет дегендейчи. Бирок мен Ausbildung кылганыма эч качан өкүнбөйм, анткени сен айткандай мага бир жакшы мүмкүнчүлүк болгондо дароо иштеп кетесиң, дароо акчаңды табасың. Студент болгондо баягы окуйсуң, анан иш табышың керек, өзүң жаның багышың керек, анан жанагындай бир проблемалары бар дегендейчи. Анан жыл сайын барып алар ошол жыл сайын жанагы нерсени көрсөтүп туруш керек. Бир жылга эле виза ачат, анан бир жылда 1 000 еврону. Ассаламу алейкум, достор. Кайрадан биз чыгып атабыз түз эфирге. Бүгүнкү биздин түз эфирибиздин темасы Кыргызстан Германияда окуу жолдору тууралуу сөз кылабыз. Албетте биздин түз эфирге кошулуңуздар. Бүгүнкү биздин темабыз ушул Германияда окуу жолдору тууралуу сөз болуп атат. Акырындан кошуло берсин адамдар, биз Касиет эчебизди түз эфирге кошо берели. Жана дагы түз эфир албетте сакталат. Буюрса бул түз эфирди YouTube каналыбыздан да көрө аласыздар. YouTube каналдан YouTube'га кирип Progress Media деп жазсаңыздар, албетте ал жактан таба аласыздар. Биздин профиль ушул Progress Media Instagram баракчасынын профилине кирсеңиздер, YouTube'га атайын ссылка бар, ошол аркылуу кирип кетсеңиздер болот. Азыр эжекебиз кошуп атабыз.
Урматтуу достор, сиздерге угулуп атабы? угуп атат. Кайрадан коштук. Эгер угулуп аткан болсо дагы бир жолу связьды текшерип алалы. Эгер сиздерге угулуп аткан болсо плюс жиберип коюңуздар. Плюс келип атат, угулуп атыптыр. Эми ушул сөзүбүз азыр анда биз суроолорго кезекти берсек деле болот окшойт. Мен бир канчасын жазып алганга жетиштим. Эгер жазып кала албай калгандарым болсо, албетте жазып кайрадан комментарийга жазсаңыздар болот сөзсүз түрдө. Биринчи суроо башында келип аткан, азыр көрүп аткан болсо, сиздин сурооңузга азыр жооп алып бергенге аракет кылабыз. Бир кызыбыздан келген болчу, ушунда мен окуймун, азыркы учурда 3-курстамын деп айткан болчу. B1дин уровени бар. Ушул 6 семестрден кийин Германияга барып Ausbildung кылсам болобу деген суроону узаткан экен. Албетте болот. Бирок кайсы кесипте окуйт экениңизди айткан жок, же айттыбы? Жок, анысын айткан жок. Ооба, болот. B1 менен эгерде ошол иш берүүчү адам B1 менен алам десе, анда ал ошол негизи ошол иш берип аткан адамдын өзүнүн ал тандоосу. Кээ бирки иш берген адамдар B2 менен алышат, кээ биркилер B1 менен алышат. Ошондуктан сиз келсеңиз болот. Эгерде Кыргызстанда азыр ошо айткандай эле ошо жаңы агентстволор ачылып баштаптыр, дароо ошо Ausbildungга жөнөткөндөр. Ausbildung менен ошол агентстволор менен топтойм десеңиз, албетте өзүңүз дагы келсеңиз болот. Интернеттен эле ошол иш берүүчүлөрдү таап, өзүңүздүн кесибиңизди тандап, анан кайсы бир документтер керек экенин билип, анан келсеңиз болот. Дагы көрүүчүлөргө эскерте кетели, азыркы коногубуз стоматология тармагында Ausbildung кылып, аны аяктап, азыркы учурда иштеп аткан Касиет Асекова эжебиз менен болуп атат. Бул жерде жана бир суроо келди. Кыргызстандын азыркы учурда Кыргызстан колледжинде окуймун дейт стоматологияны. Ошону бүтүп туруп Германияга окууга тапшырса, иштеп кетсе болобу дейт. Германияда ошол стоматология тармагында иштеп кетсе болобу деп суроо жаткан экен. Врач болуп иштей албайсыз. Врач болуп иштөөгө эми Кыргызстанда деле ал 3 жылдык колледж менен врач болуп иштей албайт да, анткени жогорку окуу жайды бүтүш керек, анан ординатура деген нерселер бар. Бирок ошол врачтын жардамчысы болуп, ассистент болуп тапшырсаңыз болот. Ошол тармакта иштөөгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Анан ошол Ausbildung'ду бүткөндөн кийин анан жогорку окуу жайга тапшырганга мүмкүнчүлүк бар, врач болуп ошол кесипти аркалоого. Бирок бул жакта ошол негизи эле медицина тармагында чоң бир кезек, очередь менен өтүшөт. Баалары ошол, мисалы үчүн, немистердин өзүнө деле кыйыныраак медицина тармагына окууга өтүш, анткени баалары бир эң жогорку деңгээлде болуш керек. Анан ошол Ausbildung'ду окуган болсоң, ошол тажрыйба, иш тажрыйбасына да карашат да. Мен мисалы үчүн азыр жогорку окуу жайга врач болуп өтөт элем десем, анда ошол тажрыйбаңды карашат. Ошолордун баардыгын салыштырып, анан университетке өтсө болот. Дагы бир суроо ушуга байланыштуу эле. Бир көрөрмөн жазган экен, канча
турат ординатуранын контрагы деп жазган экен. Бул жакта ушул жана айтпай кетиптирмин, эң плюс жери, эң жакшы жери Германияда окуу бекер. Бардык жакта ошол окуулар бекер. Албетте баягы бул жакта ошо практикасын дагы дароо кылгандыктан университеттерде деле жанагындай практикага жөнөтүшөт. Жанагындай каражаттарды аласың, өзүңө керектүү. Ошол мисалы үчүн стоматологияда иштеген болсоң, ошол стоматологияга керектүү бир кымбат каражаттарды аласың, жанагындай лупаларды аласың. Ошол нерселери балким кымбат турушу мүмкүн, бирок окуу өзү бул жакта бекер. Бюджеттик системада. Мамлекет каржылайт. Дагы бир Каникей 02 деген көрөрмөнүнөн суроо келиптир. Мед факультетинин 6-курсун бүтүрүп, ординатурага кантип тапшырса болот деген суроо. Мен ал тармагын мындай чындап билбейт экем. Бул жакта байкелер бар, ординатура менен окугандарды тааныбайт экен, бирок атайын ошол медиктердин бир группасы бар. Балким мага өзүмө жеке баракчама жазсаңыз, мен байкелер менен табыштырганга аракет кылайын. Каникей 02 деген көрүүчүбүз, анда жекебизге байланышка чыксаңыз болот, албетте. Сизге керектүү адам менен байланыштырып коет. Андан кийин суроолор, бул Германияда дейт, окууну бүтүп, андан кийин иштеп калса болобу деп жогоруда келген болчу суроо. Иштеп калып калса болобу деген. Албетте иштеп калып калса болот. Ошол атайын негизи эле Германияда бир чоң мүмкүнчүлүктөр төзүлгөн. Анткени ошо чет өлкөлүк студенттерге, эгерде баягы чет өлкөнүн жараны болсоң, окууну бүткөндөн кийин 1 жылга, ошо Аусбилдингда деле, университетте деле 1 жыл убакыт берет окууну бүткөндөн кийин. Ошол сен 1 жылдын ичинде өзүңө туруктуу жумуш тапмайынча сага 1 жылга виза ачып бериштери керек. Бул нерсе закондо турат. Ошол 1 жыл ичинде сен жумуш таап, анан жумушуңдун контрагы менен ошол визага барсаң, сага виза ачып беришет. Мисалы үчүн мага деле ошондой болгон. Мен эми 1 жыл жумуш издеген жокмун, мен дароо эле окуумду бүткөндөн кийин ошол компанияда калып калдым. Ошон үчүн мындай кыйынчылык деле болбойт негизи, жумуш бардык жакта деле тапсаң болот да. Ошондуктан окууңду бүткөндөн кийин жумуш тапканга дээрлик 100% мүмкүнчүлүк бар. Дагы бир суроо. Ушул Германияга барыш үчүн кайсыл тарап жеңил болот дейт. Кайсыл Германияга келиш керек экен, эми кандай максатта деген жазылбаптыр. Германияга баруу кайсыл тармак боюнча жеңил болот? Мен бир тармакты айта албайт элем. Анткени бир ар бир тармактын өзүнүн бир кыйынчылыгы бар. Негизи эле Германияга бир жеңил нерсени ойлоп келбеш керек да. Ошо айттым го, жана акча табам же жөн эле келем деген нерсе кыйын да. Эми жөн эле биз деле мына 7 жылдан бери жүрүп, эми мына ийгиликтерге жетишип, эми ордубузду таап дегендейчи, ошондой болдук да. Анан келип эле баягы бизде көпчүлүгү эле ой Европа десе эле ой укмуш, тиги акча асмандан жаап укмуш деп ойлогондор бар да. Мисалы үчүн мага деле айттым го, көп элдер жазып калчу, тиги ой мен тиги стройкада деле иштей берет элем, барып бир жумуш таап берсең деген адамдар кайрылган да. Бирок ошо стройкада иштегендин дагы бул жакта ар кимдин өзүнүн кесиби бар. Ошол өзүнүн кесиби боюнча алышат да. Ошондуктан бир кесип боюнча бир келген оңой деп айта албайт элем. Эми оңой болгондо кандай? Баягы көп баягы кыйынчылыктары жок болуп келген кесиптер ошо программисттердики көбүнчө оңоюраак. Баягы кайра башынан окушуң керек эмес да. Анан экономисттер ошо магистратурага келип жүрүшөт. Анан ошол биздин врачтар. Врачтардыкы деле келип эле врач болуп отуруп калбайсың да. Келип алар дагы бир тил маселеси да, эң негизгиси тилдин бир кайсы бир деңгээлинде экзамен бериш керек. Анан 1 жыл
Кыргызстанда врач болуп иштеп жүргөн байкелер айтат, бул жака келип ассистент болосуң биринчи. Тиякта ошентип күлүп калышчу да байкелерчи, тил жакта кыйын болуп врач болуп иштеп жүрүп, бул жака ассистент болуп, акыш болуп келип каласың. Бирок ошол нерсени сен ошол убакыттан өтсөң, анан ийгиликтерге жетишесиң. Ошол бир кыйынчылык убакыттардан өтсөң, анан кийин анан бир жакшы жетишкендиктерге жетишип, анан азыр байкелер ошол немистерге теңтайлашып эле врач болуп иштеп жүргөн, баягы тепкичтери көтөрүлгөн бир жогорку деңгээлде иштеген врач байкелерди мен билемин. Ошондуктан бул кесип боюнча, бир кесип боюнча оңоюраак деп айта албайм. Болгону ошол жанагы кайра башынан баштап эмес, ошол нерсеси плюстары болушу мүмкүн, ошол программисттер, врачтар, экономисттер деген сыяктуу нерселер. Дагы бир Бариева деген көрөрманыбыздан суроо келиптир. Ауызбирдин кылыш үчүн шотто канча евро болуш керек? Жана башында кийин кирип калган окшойт. Ошону жакшылап дагы бир түшүндүрүп кете аласызбы? Ооба, ауызбирликтин ошо жакшы жери счетто акча болуштун кереги жок. Эгерде ошол жумуш берүүчү адам менен контракт түзүп, 3 жылга балким контракт түзсөң, ошол жакшы жери ошол дароо 3 жылга, мисалы үчүн 4 жыл болсо 4 жылга дароо виза ачып берип жүрүшөт. Ошол жагы эң жакшы нерсеси. Ал жакта счетко акчанын кереги жок. Анан дагы суроолор албетте эфирде сакталат. Албетте ушул түз эфирден сизден сурап алайын. Эгер макул болсоңуз, ушул видеону сохранить этип биз YouTube каналына киргизсек болобу? Болот. Эми дагы эскерте кетейин. Эгер суроолоруңуздар болсо бере бериңиздер. Биз азыр Германия тууралуу сөз кылалы. Андан кийин суроолоруңуздар болсо, албетте суроолорго кайра кайтып келебиз. Эми ушул Германия боюнча бир аз сөз кылалы. Сиз Германиянын эмнеси сизге жакты? Эмнени ала алдыңыз ушул Германиядан? Германия жөнүндө мен эч бир жаман нерсе айта албайм. Анткени Кудайга шүгүр, мына ошо 7 жылдан бери ушул жакта окуп, иштеп, баягы өзүмдүн ырыскымды өзүм таап жеп, бир ийгиликтерге жетишкен, менин ийгиликтерге жетиштирген нерсе мамлекет болду деп айта алам. Эми жакшы жактарын айта турган болсок, мен эмнеге үйрөндүм? Мен биринчиден тактыкка үйрөндүм. Ошол менин биринчи эле айта турган нерсе тактык деп айта алам. Анткени немистер эч жерде бир кечикпейт, тактыкты жакшы көрүшөт. Анан негизи эле жумушуңда деле так болгон, ал баягы кечигип эмес, негизи эле жумушуңду бир жакшы аткарганды, анан баягы сен бир чет жерликсиң, анан чет мамлекеттен келгенсиң деп бир бөлүп, ошондой нерсе эмес да, буларда бир тең кароо, тең укуктуулук нерсе бар да. Эгерде ошол немистерге тең тайлашып иштеп, өзүңдүн ишиңди жакшы билип атсаң, анда жакшы билгениңдей кабыл алышат да. Анан бири-бирине кылган мамилеси, бирөө-бирөөнү жамандап, бирөө менен урушуп, кошуна менен иши жок, жада калса ошондой нерселер да. Баягы теги эмне кылып аттыр, бул эмне кылып аттыр, кошуналар деле жөн эле бири-бири менен учурашып коюшат. Биздей болуп, эми албетте Кыргызстандын деле андай нерселери жакшы, биздин жакшы нерселерибиз бар, салт, сана, той топур деген нерселер, жакшы нерселерибиз бар, бирок баягы эмне ичип атасың, эмне кийип жүрөсүң, көчөгө билбейм, пижама чанчып алсаң деле эч ким эч нерсе дебейт. Мындай эч ким менен эч кимдин иши жок да. Ошол нерсеси жакшы нерсе. Анан бири-бирине мындай аябай сылык, күлүп жүрүшөт, бир нерсени сурасаң бир түшүндүргөнгө аракет кылышат. Ошондой нерселери жакшы. Мындай жаныбарларга дагы аябагандай бир аюу мамиле кылышат. Ошондой нерселери менен жакшы. Анан
Мен эми баягы 5 кол тең эмес го, бирок менин жашап жаткан ушул 7 жылда мен мындай бир көңүлүм калып, бирөөдөн аябай ызаланып ошондой учур болгон жок да менде. Эми кээ бирде угуп калам кыргыздардан тигиндей баягы улутчул болгон же болбосо ушундай нерселер болуп калышы мүмкүн го, бирок менин жашоомдо бул жакта жашаганда андай нерсе болгон жок. Мен ошо 7 жыл мурун азыр мен ошол немис үй бүлөсү менен 7 жылдан бери чогуу жашайм. Аупер болуп келген үй бүлөмдө менин экинчи бул жакта экинчи үй бүлөм болуп калды. Алар Кыргызстанга барып келишти өткөн жылы. Кыргызстанды көрүп аябай жактырып келишти дегендей. Анан ошондой нерселер менен билбейм, мындай жаман нерсе айта албайм да. Ошондой. Ошо бул жакта экинчи ата энеңиз пайда болуптур десек да болот экен да анда. Ооба, экинчи ата энем бар. Мен азыр ошол жашап жаткан үйүм ошол үй бүлөм менен жашайм дагы деле. Кадимкидей эле ошол өзүм ата энем менен тааныштырып келдим барып. Анан жакында ошо ата энем дагы келмек, бирок ошо азыр эми вирус болуп келе албай калышты. Тилекке каршы. Анан эми бардык пландарды вирус бүткөндөн кийин көрөбүз го кандай болот экен. Ооба, негизи ушул Германияга келип атканда башында Кыргызстанда жүргөндө немистер ушундай күлүшпөйт, көп сүйлөбөйт, ушундай строгий, анан так убакыт менен жүрөт деп ушундай эме менен келет болчук. Бирок чындыгында келгенде бирок башкача адам экенин билет экенсиң да, аябай сүйлөшүп, мындай күлүп жүрүшкөндөрүнүчү. Анан булардын баягы бизде мындай кээ бирде Кыргызстанда деле мен мындай көрүп калчумун да. Мисалы үчүн жана биздин индустар бар Бишкекте, ошондой бир көпчүлүк учурда аларды жаман көрүбүз деген ушундай учурлар болгонун мен билчүмүн да. Анан бул жакта ошол нерсе жок. Эгерде тил билип турсаң, мындай өзүңө жооп бере алып турсаң, анда сага эч ким эч нерсе дебейт. Анан буларда тескерисинче бир мындай респект дешет да, мисалы үчүн башынан эле сый урмат ушунча тилди үйрөнүп, биздин баягы ушунча үйрөнүп кеткениңе мындай респект кылышат. Анан мындай тескерисинче сени колдоп бир жакшы мамиле кылышкан учурлар болот да. Ошондой. Анан жакшы жактарын көп эле алдым. Анан мисалы үчүн мусулман, булар да эми мусулмандар эмес да. Анан биз эми мусулман болгондон кийин ошол нерсеге дагы булар мындай туура карашат да. Мисалы үчүн мен канча Кыргызстандан эле орозо кармачумун, азыр деле быйыл деле кармап атам мисалы үчүн да. Бул нерсеге дагы туура мамиле кылышат. Эч ким мындай бир бут тосуп, сен мусулмансың тигиндей мындай мисалы үчүн жолукчандарга деле бир жаман мамиле кылышпайт. Кадимкидей эле ээн эркин эле жүрүшөт да. Чет мамлекеттик болсоң деле, ким болсоң деле, эң негизгиси албетте тил эле. Мен мындай тил деп эле какшай берем да. Тил деген нерсе бул анткени мен деле кээ бирде мисалы үчүн ресепшнда отуруп калам же анан такыр тил билбес деген учурлар болот да, келген учурлар. Анан баягы түшүндүрөсүң, анан түшүнбөйт, кээ бирде жиниң келет, ошондой учур болуп калышы мүмкүн да. Менин деле азырчы мисалы үчүн өзүң немис тилин билип аласың, анан башкалар келсе мындай тил табыша албасаң, анда ошол кыйынчылык болушу мүмкүн да. Ошондуктан мен кээ бирки тил билбеген адамдарга ошо айтат элем, тилди билсең эле кыйынчылык эч качан болбойт. Жана вирус боюнча сөз болуп кетти. Ушул бир Куштар деген көрөрманыбыздан суроо келиптир. Германияга быйыл жол ачылабы, күзүндө ачылат деп атышат го дейт. Эми биз бул тууралуу жооп бере албасак керек экен. 100% жооп бере албайбыз, бирок эми бул жактын айтымына караганда негизи азыр ошол азыр 4-майга чейин бул жакта ошо карантинде, анан 4-майдан баштап ачабыз деп атышат. Эми бирок 4-майдан кийин дагы көрөбүз да, анан кандай болот экен. Анан мисалы үчүн жол ачылганда кандай көпчүлүк компаниялар жанагындай аба самолеттор компаниялар, мисалы үчүн менин окушум боюнча, мисалы үчүн Аэрофлот августка чейин жапты каттамдарын.
мындай чет мамлекеттерге. Анан ушундай нерселерди анан негизи ошол бул жакта деле августка чейин жанагындай көп чоң майрамдарды жанагындай футбол же болбосо ушундай бир чоң эл көп чогулган нерселерди августка чейин уже мындай кескин түрдө эле айтып атат, жаап эле. Анан 4-майдан баштап эми мисалы үчүн магазиндер ачылышы мүмкүн, мектептер деле азыр ачылбайт деп атышат. Бирок быйылкы Германияга келиш мындай кыйыныраак болот го. Мисалы үчүн эс алып келгенге мен айтып атпайм, мен өзүм ата-энемди ошо июнга чакырып аткам, бирок тилекке каршы болбой калды, анткени июнга биз жетишпейбиз да. Же болбосо жана фериян жопко келгендер быйыл келе алышпайт, анткени бул жактан да ошо угуп атам, көпчүлүк фирмалар ошо отказ бергендеринчи. Ошон үчүн билбейм, кыйыныраак болот го. Сиз айткандай кыйыныраак болсо керек. Азыркы чор ситуация кыйын болуп атат баарыбызга эле. Бариева деген көрүүчүсүн дагы бир суроо келиптир. Аусбилдингге заявканы канча ай мурун тапшырыш керек дейт. Негизи Аусбилдинг бул жакта ошол көпчүлүк учурда август айында, анан апрелде 2 жолу мектептер башталат, колледж окуулар башталат. Ошондуктан ошол учурларга көбүнчө тапшырышат да, ошо августта, анан апрелде. Анан бир 2-3 ай калганда тапшырсаңыз болот. Кайсы мисалы үчүн 2-3 ай мурун деле баштап мектепке сабакка барбасаңыз дагы иштеп турсаңыз болот да. Анткени ал жумуш берүүчү адам ошол киши чечет. Мектепке барып баштаганыңыз ошол август же болбосо апрель айында негизгиси. Дагы бир көрөрманыбыздан келиптир. Улугай Бердиярова дейт. Кыргызстанга кайтасыңбы деген суроону узаттыр. Ушул суроо биз кимден интервью алсак ушул суроону беребиз да. Ушул Германияда макул канча жүрүңүз, бирок кайтасызбы Кыргызстанга депчи. Олуттуу суроо деп айтсак болот, себеби кыргыздар көпчүлүгү сыртка чыгып ошол жакта калып кетип атышат да. Ушул сиз көз карашыңыз кандай? Бул чындыгында өтө оор суроо. Мындай так кесе жооп бериш кыйыныраак. Албетте, мен деген кыргыз болуп төрөлгөм, мен Кыргызстанды аябай жакшы көрөм, ата-энем, бир туугандарым баардыгы ошол жакта. Ооба, кайтам. Мен ар дайым ал нерсени айтып келем. Буюрса Сөз азыр эми мындай бала мынча жылдан кийин мен эми азыр мындай так айта албаймын. Бир убактарда кетем, бирок канча жыл деп мындай так мен айткандан мындай корком да ал нерседен. 2 жылдан кийин же 5 жылдан кийин же 10 жылдан кийин деп айта албайм. Бирок кайсы бир учурда Кудай буйрса Кыргызстанга барып бир өз кызматыбызды өтөп бир жакшы иштерди алып барганга аракет кылып жүрөбүз. Дагы азыр деле эми бир касиет эженики жакшы, сиздики начар катып жатат. Анда жакшы болуп калдыбы? Бул жогоруда дагы бир суроо келди. Бул тууралуу сизден сураган болчук, бирок сыр бойдон калыптыр дейт. Кийин көрүп калган окшойт. Бирок ошондой болсо дагы бир өз оозуңуздан укканга мүмкүнчүлүк болсун. Эгер сыр болбосо айлык аласыз дейт. Жок, азыркы айлыгымды тилекке каршы айта албайм. Мен жеке нерсем. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Бул негизи жеке менин дагы оюм, бирок бул жакта негизи эле Германияда ушундай закон бар. Мисалы үчүн жумушта дагы жумушчулардын, иштеген жумушчулардын айлыктары ар башка. Ошол эле сенин деңгээлиңдеги иштеген ассистенттердин, мисалы үчүн коллегалардын айлыктары башкача. Анткени шеф менен кандай контракт, договор, келишим түзсөң, ошого жараша айлык аласың. Анан ошол нерсе бизде Германияда жана Datenschutz деген өздүк
кандай болуп которулуп кабыл атат, өзүнүн өзүн маалыматын маалыматын деген кабыл. нерсе жакшы каралган. Бири бириңе эч нерсе айтпайсың. Сен жана сурадың го, эфирде сактасак болобу, ютубка чыгарсак болобу, ошондой нерсе, ар бир нерсени булар сурап турушат. Мисалы үчүн жумушта дагы бири бирибиздин биз коллегалар айлыктарыбызды билбейбиз, канча айлык алабыз. Анан негизи эле мен ал айлык боюнча эч нерсе айта албаймын. Туура түшүнөсүңөр деп ойлойм. Ушуну менен суроолор да бүттү окшойт. Эгер суроолоруңуздар болсо дагы берсеңиздер болот. Албетте азыркы учурда биздин коногубуз Касиет Асекова эжебиз стоматология тармагында окуусун аяктап, азыркы учурда иштеп жаткан учуру. Ушул тармак боюнча суроолоруңуздар болсо, албетте дагы берсеңиздер болот. Ушуну менен биздин эфирлерибиз да аягына чыгып баратат окшойт. Суроолор да баарысына жооп берди окшойт. Мен ушул жерде айтып коеюн, жана 2003 болсо керек деп айтып атасыздар, балким болсо керек, бирок бул жерде ошол жанагы мен айтып кеттим, налог өтө көп кармалат. 40, мисалы үчүн мен жана 40% налог кармайт айлыгыман. Анын ичинде жакшы жери пенсияга кармайт. Кийин пенсияга чыккан учурда, мисалы үчүн Кыргызстанда жашасаң дагы кийин ошол пенсияны Кыргызстанга которуп берет кийин сенин пенсияң катары. Налог төлөйсүң, жанагындай социальная страховка, медстраховка, ошондой нерселердин баардыгын кармап, бир ошо эми ар түрдүү да, балдары барлар бар, бойдок адамдар бар, ошолорго карап анан налогдор кармалат да, канча бир проценттер менен. Ошондой нерсе. Анан көпчүлүк учурда ошо Кыргызстандагыларга ошондой өтө көп айлык угулат болуш керек. Эми мындай ошондой деп айлыгыңа мисалы үчүн кол коюшуң мүмкүн, бирок налогдон кийинки айлыгыңда көп акча кармалат да, анткени закон өзү ушундай нерсе бул жакта. Ошондо дагы да түшүнүктүү болуш үчүн, анда мисалы бир адам 2000 евро алса, анда 40%-ын алып кала турган болсо, ошондо 1200 ушундай евро алып калышы мүмкүн экен да, ошондой. Ушундай мүмкүн эмес, ушундай эле болот да. Бир менин айлыгыман бир 700-800 евро менден налогума кетет. Мен жеке айлыгыман ошондой нерселер да. Ал андан дагы жогору налогдорду кармашы мүмкүн, ал айлык тапканыңа жараша. Ошондуктан ошо бир 700-800 налог бул жакта бир нормалдуу нерсе. Чоң рахмат. Анда сизге биз ушул түз эфирге чыгып бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан аркы иштериңизге сизге ийгиликтерди каалайбыз. Дайыма ушул кыргызымдын атын чыгарып жүрө бериңиз. Силерге дагы чоң рахмат. Жакшы бир иш баштап атыптырсыңар. Бул деген ошол негизи азыркы жаштарга бир жакшы маалымат берүүчү иш. Мындай долбоорлор Германияда дагы бар. Эми сен деле билип атсаң керек, угуп атсаң керек, көп нерселер бар. Анан мен дагы ошол жайында Кыргызстанга барганга, ошо барганга семинарларды өткөнгө же болбосо башка аракет кылам. Негедир байланыш түзүлбөй атат. Буюрса мындан ал эфирлер болуп турат. АБК деген биздин колдонуучу 96 деген эфирлер болуп турат. Албетте ушул баракчага катталып койсоңуз, ушул качан болгондугу так ошол публикацияда берилип турат. Ягында да сиздерге эскерте кетейин. Буюрса, могул кийинки жумага 2 видео, жакшы бир ушул Германияда окуу тууралуу бир видео, жана дагы Кореяда кантип иштөө жолдору тууралуу дагы бир видео жасалып атат. Аны да көрүүгө сунуш. Эгер сизге деги кызыктуу болуп атса, албетте ошол YouTube каналдан көрө аласыздар. Негедир Касиет эжени кошо албай койдук. Интернетте өчкөнбү? Бирок ушинтип
биздин түз эфирибизди аягына чыгарат окшойбуз. Албетте, эгер сунушуңуздар болсо бериңиздер. Кийинки эфирди кандай маалыматтар сиздерге кызыктуу болсо, азыр жаза кетсеңиздер да болот. Ошол тууралуу биз ошол иштеги адам менен таап, жакшы билген адам менен таап, сиздерге түз эфир түзүп берүүгө даярбыз. Сунуштар болсо жазыңыздар, албетте комментарий азыр жазсаңыздар болот, кийин деле ушул биздин өздүк баракчабызга деле жазсаңыздар болот. Биринчи кезекте сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздер ушун убактыңыздарды бөлүп, көрүп койгонуңуздар үчүн албетте сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Жана дагы бүгүнкү туткан орозолоруңуздар кабыл болсун.